Силер эмне себептен барасыңар ал үйгө? Болсун жабайын деп барыңар, потому что бүт бары. Урматтуу. Эмне мондай кошунасын записин аудио жаздырып алып барасыңар? Урматтуу министр. Көтөрүп барбайлы коюп, биз төркүнү билсек, ошол жерде сиңдибиз Кудай сактасын аман калмак. Биз төркүнү билбегендик үчүн өлүп калды, ошондочу. Кудай ошо келсин силердин шабаклыгынан болгондор. Ушуну Сатыр Жапаров уксун. Ушуну бир тууган агаларым билгенде сиңдим өлбөйт болчу. Силер караган эмесиңер. Ал келгенде керекесин көрүп туруп таштагансыңар. Сиңдим бармыш бир туугандары деген кой буларды басынтпайын, бир тууган айтпайын, эжеке айтпайлы кой. Мен жакшымын деп жап-жашыр. Эмнеге мына министрдин көзүнчө айттыңыз. Эмнеге вызывающий сайып туруп мага кече калп сүйлөп атасыз? Вызывающий болгон. Сайылган, өлгөн кишини кантип эмне ачасыңарбы? Болгосу келбептир. Силер ал каралган эмес. Сиз менен Адем үйүн көрөсүп болуп депчи, андан эч нерсе болбойт. Жок, сиздер эмнеге акча апарасыңар деп атабыз. Эмнеге апарасыңар акча? Сиздерден бирөө акча сурады. колдонгонго убактыбыз болгон жок. 70 000 силер конвертке салып туруп апарып атасыңар. Азыр эми мына биз сизге ошон үчүн айтып атабыз. Сиз деген компетенцияңар жетпейт. Сиздер деген биз ичибизде иликтөө жүргүзүп атабыз дегенче мына келиңиз. Урматтуу башкы прокуратура мына ушу 6 врач келип алып келген мына 70 000 сом. Кемпирдин колуна карматып ушу менен басалы. Балдарыңызды тыйып койгула деп. Мына. Эжекеси бүгүн мен кайра эмнеге чаласыңар? Мен чалган жокмун. Дагы эмнеси карап, дагы өлсө дагы. Буларды коркутууга алып атат. Силер эмне себептен барасыңар? Унчукпай эле унчукпайт болчусуз, момтипчи. Себеби макул деп. Анан могул акчаны көтөрүп келип алып, шабакы врачтар өздөрү шабакыланып мейличи, Кудай көрүп турат, аларды Кудайга койдук деп аткансыз. Келип туруп, байкелериңер, жана балдарыңар, чуркап жүргөн жеңелери, эжекелери чуркабасын деп, келип слабыйларды келип точкасын басып аткан эмнеси бул? Өзүбүз барганда Кудай сактасын, могул акчаны таныш салып, звоноктор менен бүтүп, мону врачтарга берсек, сиңдим бала өлсө дагы, сиңдим аман калмак. Аман калмак, могул акчаны ушу врачтарга бермекпиз. Бир тууганы билбей калды. Просто бакыш күйөөбаланын жооштугунан, таныш салбагандыгынан калды. Бүгүн айтып отурасыңар. Биздин медицинанын акыбалы ушуга келип калды. Бияга айтып отурат. Биздин 3 эле көчө 5 бар болчу дейт, бүгүн 3 бар болчу дейт. Ар бир тиги пациентке 70 000ден берсеңер акчаңар көп экен, анда жеткиликтүү зарплата төлөгүлө алып койгула, мына көп экен акча.